Салам достар. Биз силер менен азыр мына ушул көрүп турган фигураны кагаз бетине түшүрөбүз автокаддын жардамында. Эмесе баштадык. Отрезок 80. Бул 50ден 20-ны алып 2-ге бөлсөк 15 экен. 15 40 20 40 15 мындай жардамчы линия пайда болот. Ошондо биз азыр отрезокты гана пайдаландык. Эми инструмент редактированиядан биз азыр смещение бизге керек болуп турат. Смещениени басабыз. Бул жерде 20 мм. Буну 20 ммге сместить этебиз. Кайсы тарапка керек болсо ошол тарапка басышыбыз керек. Эми 50дөн 16-ны кемитсек 34, 34-тү 2-ге бөлсөк 17. Демек, кайра эле смещение 17. Буну 17-ге сместить этебиз, буну да 17-ге. Демек, кайрадан азыр бизге редактированиядан керек болуп турган инструмент бул обрезать. Демек, кайсыл линиянын жардамында кесип салабыз, аны тандайбыз. Обрезать тандайбыз жана кесип салабыз. Эми өлчөп көрөбүз. 80. Акыркы команданы кайталоо үчүн пробелди басканыбыз жетиштүү болот. Кайра эле пробел. Калыңдыгын линиянын 30 деп алабыз жана бул жерде толщина линияны көргөзүп коюшубуз керек. Вот толщина линия. Буну басып койсок, бизде айырмаланып турат ушундай. Размерный линиялар ичкери, калгандары керектүү жондукта болуп. Албетте, ушуну менен эле бүтүп калган жок. Биз муну 3D 3 düймө экиндикте чийишибиз, даярдашыбыз керек. Демек, көчүрөбүз. Копировать. Бул жерге көчүрүп алабыз. Эми биз 3D моделированияга өтүп, бул жерден бул жерде 60 плюс 12, демек 72. 72. Бул жер 60. Тоже 60. Бул жагы 22. Бул жерде показать строка меню, сервис, панель инструментов, визуальные стили, реалистичный деп тандадык. Эми бул жерде ар кимиси ар бөлөк болуп турат. Буларды бириктирип алуу үчүн биз объединить тандайбыз булардын баарын. Объединить деп басабыз. Булардын баары бир целого айланды. Листке өтөбүз. Видовые экраны, один экран. Бирге бир. Жатат. Эми ушул эле видти
көчүрөбүз. Бир, эки, жерде 3D көрүнүшкө алып келишибиз керек. Орбитанын жардамында алалы. Ооба, реалистичный же плады каркас жок. Ушул ушундай калтырабыз 3D кетти. Масштабты 1/1. Ошондо бизде үстүнөн көрүнүшү, капталынан көрүнүшү, жерге вид спереди. Азыр биз кайрадан 3D модельге өтүп, ашыкча чимлерди өчүрүп салсак болот. Көңдөйчөнү жасоо. Азыр bunun жардамында биз айлана түзөбүз. Серединасын көргөзүшү керек бизге жардамчы линия. On. Линияны өчүрүп салабыз жана бул жака тартсак пайда болот, тескерисинче кылсак алып салат. Ушундайча көңдөйчө пайда болду. Ушуну менен убакыт дагы бүтүп калды менимче. Бүгүнкү урокто биз отрезок менен тааныштык, копирование, смещение. Жана албетте бул AutoCAD программасынын Word, Excel же башка 2D программалардан айырмасын көрүп, биз 3D'да анын 3 ченемдүү мейкиндикте иштедик. Баарыңарга ийгилик каалайм. Өз алдыңарча ар кандай нерселерди практика жүзүндө жасап көрсөңөр болот. Жана албетте кийинки урокто биз дагы жаңы көптөгөн AutoCAD программасынын бизге көрүнүп турган жана көрүнбөгөн настройкалары менен таанышабыз.